Кафедрабыз негизинен аябай күчтүү кафедра. Сен ушинтип эле жүрө бересиңби? Ошо илим ишти жазсаң болот. Курманбек мыкты профессионалдуу кесипкай адаятчы. Бир мүнөттөгү убактысын ашыкпаш жок кылбаган. Ошол Манастануу кантип башталган, анын элдик башаттары барбы? Жасанчылар менен болгон талаш тартыш акыры жогорку соттун чечими менен бүткөн. Кыргызга танапташ болгон, өнөктөш болгон, ошондой эле Манаска үзөңгүлөш болгон. Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин доктору, профессор Курманбек Абакиров Курманбек агайдын болуп көрбөгөндөй бай тажрыйбасынан улам жогорку окуу жайларда студенттерге окуган лекциялары сапаты жана мазмуну жагынан илимий ишенимдүү, далилдүү, өтө кызыктуу өтөт. Кафедрабыз негизинен аябай күчтүү кафедра. Жерде илимдин бир канча доктору, кандидаттар, доценттер, мындай айтканда колдон түшүп калгандай деген деңгээлдеги мугалимдер жок да бизде. Баардыгы өз ишинин устаты десек болот. Өзү кыргыз тил адабияты боюнча мугалимдиктен баштаган. Ошо окутуучулуктан профессорлукка чейин узак, кызыктуу, абдан байсалдуу жол басып өттү. Албетте Курманбек мыкты профессионалдуу кесипкай адаятчы. Педагог катарында билим берүүнүн татаал маселелерин, түйшүктүү жолун өз башы менен басып өттү. Ошондуктан сабак берүүдөгү анын чеберчилиги, колдонгон усулдары, колдонгон методикасы, технологиясы бүгүнкү заманга шай келген. Өзүнүн аудиториясын, студенттер дүйнөсүн өзүнө багындыра билген күчтүү педагог. Манастануу илиминин жаралышы, калыптанышы жана өнүгүү этаптары сыяктуу анын бүтүндөй эволюциясын түгөл изилдөөгө арналган орчундуу эмгектер жасалып эле учурда Курманбек Абакировдун Манастануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү аттуу көлөмдүү илимий монографиясы Үрүмчү шаарынын кыргыз тилинде жарык көргөн. Анын колунан бир топ эмгектер жаралды. Мисалы, Манастануу илиминин Кыргызстанда калыптанышы жана өнүгүшү деген монография. Бул өзү фундаменталдуу монографияда. Ошол Манастануу кантип башталган, анын элдик башаттары барбы? Ал илим катары кантип калыптанган? Манастануунун методдору жана методологиясы жөнүндө Кыргызстандык, КМШ өлкөлөрүнүн окумуштуулары жана чет элдик Европа, Азиянын манастануучуларынын эмгектерин мүнөздөп талдаган, андагы концепцияларды аныктап ачып, Манастануу илиминин калыптануу, жаралуу, өсүп, өнүгүү бүгүнкү күнгө чейин 19-кылымдан тартып ушул аралыктагы Манастануу илиминин калыптанып өсүшүн даана ачып, талдап, ошол Манастануунун өнүгүү мыйзам ченемдерин ачып аныктаган китеп. Бул китеп азыр жогорку окуу жайларында окуу китеби катары окутулуп жатат. Курманбек Абакиров мындай адабиятчылык диапазону кеңири, поэзияны да талдай билет, фольклорду да талдай билет, прозаны да талдай билет. Айдар Кандын эр бөкчө деген ысымы бар. Казактын ханы болгон бир эле учурда Манастын кырк чоросу болуп, Манастын көп этностуу, кубаттуу аскеринин бир кол башчыларынын бири болгон.
өз алдынча хандыгы да бар. Анан жанагындай чоң маанилүү казаттар учурунда бул туу болуп берип Манасты колдогон инсан жөнүндө Курманбек агай биринчи жолу эмгек жазды. Өз алдынча биринчи иликтөө болду. Биринчиден Манас дегенде жалаң кыргыздын баатырлары эмес, жок. Кыргызга танапташ болгон, өнөктөш болгон, ошондой эле Манаска үзөңгүлөш болгон коңшу бир тууган элдердин өкүлдөрү көп экендигин көрсөттү. Алардын арасында мисалы үчүн биздин өзбек туугандар бар, атүгүл баягы атактуу Манас таануучу тарыхчыбыз Имел Молдобаев бир жакшы сөз айткан. Эштектин жамгырчысы дегенде эштектин түпкүлүгү истияк деп да азыр башкыр деген туугандарыбыздын арасында уруу бар. Демек, кыргыз башкыр байланыштарына дагы байланыштуу деп. Ал эми Курманбек агайыбыз болсо ушул ар башка варианттардан ушундай кынаптап иликтеп Айдаркандын эр көкчөсүн көтөрүп чыкты. Бул казак-кыргыз тарыхый достук байланышынын ушу Манас эпосундагы татынакай бир чагылдырылышы болуп саналат. Биз экөөбүз чогулуп алып, жанагы 11-жылдан баштап 17-жылы бүткөн 6 жылдык жана жаш аңчылар менен болгон талаш тартыш акыры жогорку соттун чечими менен бүткөн. Булардын Манасты бурмалаган иш аракетин токтотуу боюнча ишибиз ошонун негизи мына 3 том. Birinci, ikinci, üçüncü tomda ошондо жана сүйлөбөдү Тынчыкбек инибиз. Ошо менен Кукемдин ана үчөөбүздүн макалабыздар негизинен Эсенбай Нурушев ушулар макалалары салмактуу болду да, ушул жыйнакта элдин баары көрүп турушту, баалап турушту. Ошондон анан Кукем башын сайып коюп эме кылды, күрөштү десек болот да. Сөздүн чыныгы маанисинде бул күрөш болду да. Анан кафедранын ишинде ар качан ушул өйдө ылдый болот экен. Кафедра деген ошондой, жумуш деген ошондой үй бүлөдө деле нары бери болот, ошондой сыяктуу болот кейде, ызылдашабыз кейде. Мындай кадимки турмуштун ритми да, турмуштун ритми, коллективдик бардык коллективдер кандай болсо ошондой. Ошондон кем мына 16 жыл болду, быйыл Кудай кааласа 16 жылдан бери ошо элдин кафедрадагы ар биринин мүнөзүнө чыдап, өзүнө өтүп, өзү да кедеттигиндей мындай. Ошонан бирок баарын ыңгайлаштырып, шартнаме карап, баарын башкарып келатат. Бизде ошо Манас темасына жөн эле баягы жармашып алып, иш жүзүндө аны бурмалаган дагы бир агым пайда болбоду эле. Тиги дүйнөдөгү бир анык Манасчы менен сүйлөшүп атабыз, аны бир Сармалдакова деген бир мындай бакшы эжеке бар экен. Ошол транска кирип алып, тиги дүйнө менен багырлашып, ошондой маалыматты алып жатыптыр. Ошонун негизинде биздин замандын 670-жылы август айында Манас туулгандыгы жөнүндө тасдыкталды деген сыяктуу бир шумдуктай бир нерселерди айтып чыгышты эле. Бул жөнүндө биринчи эч ким элес алган эмес. Анан кийин дал ушул вариантты гана таанылы Тыныбек, Саякбай, Сагынбай, Жусуп Мамай жана башкалардын Манас эпосторунун варианттарын четке кагалы деген сыяктуу бир дымактары пайда болгондон кийин гана окумуштуулар чогулуп чыкты. Ошолордун катарында алдыңкы сабында чыныгы илимпоз катары, текстолог катары, ошо Манас эпосун мыкты билген адис катары Курманбек Абакиров агайыбыз жакшы салым кошту. Агайдын чоң артыкчылыгы өмүр бою педагогикада келаткандыгынан болуш керек деп ойлойм. Агай сын айтканда сөз сунушун кошо бере алат. Бул жагынан дагы агай көп педагогтордон, көп Манас таануучулардан айырмаланып турат. Анан эң чоң эмгеги бүгүнкү күндө биз Манас изилдеп аткан Манас таануучуларга, жаңы муунду Манас таануучулардын аз экендигине агай ушунчалык ичинен билип, ошол нерсенин баарын туюп, кафедрасы башчы болгондугуна байланыштуу. Булар эмне үчүн Манас изилдөөчүлөр чыкпай жатат деген суроого агай өзү жооп берип туруп, жана изилдөөчүлөр үчүн өтө керемет жанагы Манас эпосунун сюжеттик тематикалык көрсөткүчтөрү деген чоң долбоорду баштады. Буга чейин анын 7 томдугун чыгарган. Азыр мына биздин Манас улуттук академиясы менен агай 9 томдугун чыгаруунун астында турат. Бул эмгек профессор Курманбек Абакировдун кыргыз элине
70 жаштагы сунуп аткан, Байдыл Аксакалдын тили менен айтканда, ашуудан берген отчетум деген 70-тен берип аткан элине берген жемиши. Мындай эмгек, мындай тарыхый кунсуз чоң белек көп окумуштуулардан калбайт. Агай ошол нерсени элине тартуулады. Бул жагынан алганда дагы агай новатор изилдөөчү экендигин, дүйнөлүк стандартка, эл аралык стандарттарга жооп бере тургандай кылып туруп, бул манасчыда бул сюжет бар, бул манасчыда бул сюжет жок, мында мындай айтылат, мында тигиндей айтылат деп туруп баардык темаларды бөлүп туруп ордоруна коюп берди. Манас эпосунун сюжеттик тематикалык көрсөткүчү деп мына Манас Түрк университетинде, Кыргыз Түрк университетинде Калия Кулалиева деген кызыбыз иштейт. Ошол демилге кылып, ошол жалпы жетекчилик жүргүзүп, ал жакшы маалыматы бар экен. Бул иш Европада 100 канча жыл мурда эле башталган экен. Ушундай иштерди аткарбасак болбойт деп. Россияда көп жеринде аткарылыптыр. Бул аябай кызык иш да. Анан ошо Кыргыз Түрк Манас университетинин колдоосу менен 2 жыл иштеп, 7 томдон турган нарындык манасчылардын варианттары боюнча ошону бүт иреттеп китеп кылып чыгардык. 7 китептен турат да. Курманбек Абакеров 1955-жылы 1-августта Чүйдүн Гегети айылында төрөлгөн. Жалаң эмгек менен чоңойдук. Эми ал учурда азыркыдай шарт жок эле да. Ошол 5-6 жашыбыздан баштап эле мал кайтардык. Кой, уй, жылкы, эшек дегендей жаныбарлар тейлип, аларды сугарып, жайытка чыгарып, кайра тосуп алып, андан агорот иштедик. Эмне эксек дагы ошонун баарын иштеп дегендей. Суатка чыктык. Күндүн ысыгында болобу, кандай маал болбосун, тоодон барып чөп чапчы элек. Аяка жетиштин өзү эле азап эле. Курманбек Абакеров Улуттук университеттин филология факультетин жана аспирантураны аяктагандан кийин узак жылдар бою Касым Тыныстанов атындагы ысык-көл мамлекеттик университетинде эмгектенди. Аскар Осмонкулов деген агайыбыз эле киргенде эле ошол мени орусча айтканда уговаривать этип кирди. Айланайын балам, сен жакшы окудуң. Сен эмитетиге Пржевальский же Ошпиди устна мугалим болуп бар. Мен чочуп кеттим. Мен шак эле айттым, барбайм агай, менин жумушум бар. Жумуш таап алгам деп, сен кой. Сен бар. Биз эми начар окуган бирөөнү жиберип ийсек, партия өкмөт дегендин талабы күчтүү. Эртең биздин өпкөбүз түшүп коет. Кимди жибергенсиңер деп. Сен бар ата энең менен сүйлөшүп кел деп. Ата энеме барсам, өкөтөң эле атамды, апамды эле каршы чыкты. Ой, эмне бар аякта? Ишиң бар балам, Кудайга шүгүр. Иштей бер деп. Мен эми ошол жол менен кетсем, балким журналист болуп калат белем, ким билет. Анан ал убакта бизде журналистика факультети жок болчу. Ушу биз кетип аткан жылдары ачылды окшойт да. Анан кайра келип айттым, ушундай ата энемде каршы болуп атат деп десем, кайра болбой экөө Кулбатыров деген агайыбыз бар эле. Ал келди, дагы бирөө келди, кайра бар балам, кой. Деп анан кайра бардым. Барсам айылда бир байкелерибиз бар эле, согушка катышкан. Мектепте көп жыл завуч, директор болуп иштеген абдан билимдүү. Бир бутун ошол майдан талаасына таштап келген. Ал угуп калыптыр. Ал басып келип эле анан атам менен апамды байке жеңе дейт, өкөн тең урушуп кирди. Бул эмне деген жорук? Же жалгыз балаңар болсо бир жөн. Биз 5 эркек, 3 кыз, бир тууганбыз, 8. Анан эркектин улуусу менмин. Анан мындай жерге пара берип бара албай жүрсө, анан бул баланын эмне жолун тосуп атасыңар? Ушинтип жакшы окуп ошол жака жиберилип атканга сүйүнбөйсүңөр. Караңгысыңар деп апам менен атамды урушуп салды. Ошентип анан кетип калды. Анан атам менен апамдан сурап атам, эмне кылайыныз? Эми бар балам, бар. Каяка барайын? Көлгө бар. Көлдө түптө атамдын бир тууган карындашы бар эле да, ошону каралап. А мен негизи көлдү көргөн эмесмин, ага чейин бирден соң. Курманбек экөөбүз 1972 жылдан 77 жылга чейин филология факультетинде Б группасында чоң окудук да. Өзү ошо курста иштеп окуп жүргөндө эле аябай жакшы окуучу. Негизинен баардыгы 5 деген баа алып
турчу да. Анан бүткөндөн кийин ал караколго бөлүнүп кетти. Ошо караколду жүрүп педагогикалык ишин баштады да. Ошол мезгилде ал илимий ишке киришип, Качкынбай Артыкбаевдин жетекчилиги менен кандидаттык иш жазды. Алматадан барып жактап келди да. Анан кийин көп жылдар университет иштеди. Анан мен ошол 2005-жылы ошол мамлекеттик экзамен алыш үчүн барып калдым. Анан ошол жерден көпкө сүйлөштүк. Сен ушинтип эле жүрө бересиңби? Ошо илимий ишти жазсаң болобу депчи. Анан ошондо Манас таануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү деген темада жазсаң болот деген мен сунуш бердим. Анан ошо менен ал көп иштеди. Мынча айтып айтканда бир 10 жылдан ашык иштеди да. Анан бул илимде ачыл элек тема болчу. Дың жер деп коебуз илимде. Анан ошонун баягы ар түрдүү материалдар бар эле да. Бирок ошолорду бир ретке келтирип, системалап, анан бир жыйынтык чыгарып, анан ар бир манастануучу кандай илимий жетишкендиктерге, жыйынтыктарга ээ болду деп жазганда ошол Курманбек жакшы баа беришти да. Ошо Валиханов, Радлов, кийинки совет учурундагы манастуу таануучулар, андан кийинки манас таануучулар деп аябай баардык манас таануучулардын эмгектерин окуп чыкты да. Анан бул жерде бул чоң темада бул океан. Мына ошондон жыйынтык чыгарып, ошондон бул илимий өзүнүн көз карашын таап чыгыштын өзү өтө кыйын да. Окууну бүткөн кезинен бери билем. Анткени мен ал кезде азыркы Каракол шаарындагы, азыркы Тыныстанов атындагы университетте иштейт элем. Курманбекти ошол жака мугалим кылып жөнөткөн экен. Экөөбүз бир бөлмөдө жашаганбыз. Бу дагы үй бүлөсү жок барган, мен дагы үй бүлөсү жок барган. Студенттер менен кошо бир бөлмөдө чогуу жашаганбыз. Баягы орустар однокашники деп коет го. Ошондой болуп калганбыз. Бул ошол жаңы келгенде эле илимге өзүнүн кесибине аябай берилген. Анан бир мүнөт дагы убактысын ашыкпаш жок кылбаган жигит экени көрүнгөн. Анан ойлогом, мындан чоң окумуштуу чыгат Кудай буйрса. Себеби китеп эле окуп отурчу качан болсо ошол окугандардын баарын анализдеп ойлонуп жүрөт эле, анан илимпост болот экен дечүбүз. Илимпост болду. Мына азыр профессор. Анан кээ бирөөлөр өзүнүн диссертациясын жазып, баягы илимий даражаны алгандан кийин анан тынчып калат го. Ошого ыраазы болуп жүрө берет. Курманбек андай эмес. Бул адабияттын ар түрлүү багыттарына чабыттап аралашып жүрөт. Анан эң башкысы Манасты дагы изилдеп атат. Манасты ар бир эле адабиятчы, ар бир эле филолог изилдей бербейт. Курманбектин изилдөөлөрү өзүнчө таптакыр башкалардыкына караганда. Анан бир эле казак темасы деп өзүнчө бир чоң китеп жазды Манастагы. Эми ичин карасаңыз, бул жасаган иштерди санаганда айрымдар жадап кетет. Жасаганын эмес. Бул ошонун баарын эрикпей бүт эмгекчил да аябай. Ошонун баарын жасап чыгыптыр. Эмнени жасаса дагы абдан сапаттуу жасаган, жоопкерчиликтүү азамат да. Биздин кыргыз жигиттеринин арасында бардык тармакта ушу Курманбек Абакировдей болгон жигиттер көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Анткени булар өзүнүн иманына камчы чаппаган, мындай майда чүйдө азгырыктарга алдырбаган, баягы бир беттеп алган чоң максатына ушу түп-түз бойдон кыйналбаганына карабай жүрүп отура турган азаматтар да. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында, андан соң Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде доцент, кафедра башчысы, декан болуу менен катар илимий жана педагогикалык ишмердикти удаалаш алып жүргөн. Кыргыз балдар адабиятынын жанрдык өзгөчөлүктөрү жана андагы оң каарман проблемасы деген изилдөөсү кыргыз балдар адабияты боюнча жазылган алгачкы кандидаттык диссертациялардан. Курманбек агайды биз студент кезде агай катары билчүбүз.
окуйбуз. Өзгөчө агайдын балдар адабияты боюнча жазган макалаларын, балдар адабияты боюнча жазган окуу куралдарын окуп, биз ошондо Курманбек Абакиров деген ушул турбайбы деп агай катары, окумуштуу катары таанып келсек, бүгүнкү күндө мен агайды как кесиптешим, бирге доор сүргөн, бирге адабияттын агымында өскөн жакшы бир агайлардын катарында эсептейбиз. Агайыбыздын эмгегин айта берсе, албетте өзгөчө орду бар. Манас таануу илиминде болсун, балдар адабиятында болсун, анан бүгүнкү заман адабиятында. Агайдын бизге көрсөткөн өзгөчө сабак катары ала турган агайдын баалуулугу ошол манас таануу илиминин калыптанышы, анан өнүгүшү, андагы манаска каршы чыккан идеологиялык көз караштарга агай катуу туруштук бергени менен бизге көп сабак берди да. Көрсө өз учурунда адабият мен өзүмдүн жетекчим Качкынбай Артыкбаев айтат эле да, адабият жакшы адабиятчы болом десең, күндө гезиттен калбашың керек. Күндө социалдык маалыматтардан, социалдык булактарда жазылган маалыматтардын артта калбай окуп турушуң керек деп. Курманбек агайдан ошону байкадык да. Социалдык тармактарга жазылган бүгүнкү күндө адабият чыккан жаңы адабияттарды агай биздин адабият кабинетине алып келип толтуруп, аны да бизге окутуп, кайра өзү окуп, ошого өз учурунда жооп бергени менен агайдын айырмалуу экенин байкадык. Өзгөчө мисалы үчүн мына манаска байланыштуу жайсаңчыларды. Эгерде агай аны көтөрүп чыкпаса, мүмкүн көпчүлүгүбүз ал 10 томдук манаска көңүл бурбайт болчубуз. Курманбек агай кафедра башчы болуп келгенден баштап кафедрадагы иш-аракеттер ошол мурдагы аксакалдардын же болбосо айталы ошо Качкынбай агайдын салттуу илимий ишке болгон мамилеси, окуу процессине жасаган мамилеси, жалпы эле ушул биздин улуттук университеттин жеке ишмердигине байланыштуу кафедранын жасаган мамилелери бул өзүнчө бөлүп көрсөтүүгө татыйт да. Курманбек Абакиров эгемендүүлүк доорундагы кыргыз адабиятынын жана фольклорунун курч маселелерин козгогон 120га жакын адабий сын жана илимий макалалардын автору. Курманбек мыкты илимпоз. Өзүнүн илимий чээрин балдар адабиятына байланыштуу баштап, кандидаттык диссертация жактаган. Мына ошол оюн улантып, өзүнчө бир эволюциялык жолду басып өтүп, кийинчерээк манас эпосу боюнча республикабыздагы эң көрүнүктүү окумуштардын бири боло алды. Ошого кийинки өмүрүн арнап, убактысын арнап, талбай изденип, түйшүк тартып, сынчыл оюн байытып, аналитикалык мейкиндикте ой чайкаган мыкты эмгектерди берди. Бүгүнкү күндө кыргыз филологиясындагы, анын ичинде кыргыз адабият илиминдеги манас таануучулардын алдыңкы сабында турат. Кыргыз акын жазуучулары жана улуттук адабияттын актуалдуу проблемалары боюнча ондогон республикалык жана эл аралык илимий практикалык конференцияларды уюштуруу менен Кытайда, Казакстанда жана Түркияда илимий жыйындарда баяндамаларды жасап, илимдин кандидаттарын даярдап, өз илимий мектебин түзө алды. Биздин кафедра Кыргызстандагы аттуу баштуу деген эл акын, эл жазуучулардын бардыгынын конференциясын биздин кафедра өткөрөбүз. Бир жылда 7-8 конференцияга чейин өткөрүп аткан убактарыбыз бар. Эл аралык конференциялар өткөрөбүз. Анткени биздин кафедра жеке эле республика эмес, бүт мындай эл аралык масштабта таанылган адамдарыбыз бар. Ошондой макалаларыбыз башка жерлерде чыгып турат. Ошондуктан бизде конференцияларда аябай көп өтөт. Ошонун баарын уюштурууда агай башында туруп баягы бүт бардыгын өз колу менен аткарып, баарын текшерип, баарын бизде иштетип турат агай. Мына бул алганда жетекчилик жагынан агай мындай каныккан жетекчи десек болот да. Биз агайдан аябай көп жетекчилик мындай жакшы сапаттарын көрүп, ошондон үйрөндүк десек да болот. Анан илимий жагынан да агай азыркы илимпоздордун эң алдында турат десек болот. Анткени себеби агай адабияттын фольклордо дагы, адабият таанууда дагы өзгөчө манас таануу илиминде эмгеги аябай зор. Курманбек агайдын жеке турмушуна кайрыла кетсек, жубайы Бурула-эже экөө 3 уул 1 кыз 4 баланы тарбиялап өстүрүп, мээримдүү ата эне, неберелерине чоң ата чоң эне, таята тайыне болушту. Экөөбүз тең мугалим болуш дедик. Анан балдарга жакшы билим бердик. Баары тең азыр мектепти ийгиликтүү бүтүрүшүп, баары тең вузду бүтүрүштү. Баары тең жакшы иштеп атышат.
даже бир экөөнүн 2ден диплому бар. Баарынын 3дөн 4дөн балдары бар, өз-өзүнчө турушат. Ийгиликтүү жашап атышат. Ошо эки балабыз математика жагына кетти, бирөөсү болсо эме жакта, орган жакта иштейт. Кызыбыз жанагы Кыргыз Американы бүткөн. Ал ошол тармакта иштейт. Атамдын улуу баласымын. Мен өзүм айылда чоң ата, чоң энемдин колунда чоңойгом. Эми атамдын мага берген тарбиясы, эмгеги, ал мен кийин мектепти 10-классты аяктап, 10-классты бүтүп аткан маалда ошол атам келип, тиги чоң апаман бул уулуңду алып кетейин, айылда эми окуу баары бир көп жакшы болбойт, Каракол шаарына алып барып ушул жактан окутуп, дальше жогорку окуу жайын өткөрүп окутайын деп апаман уруксат сурап, анан апам ошондо дагы бергиси келбей деп атып анан берген да. Анан ошо менен 10-класста Каракол шаарына барып, ошол жакта Токтогул лицейин, Токтогул Сатылганов атындагы лицейде ошол жерде 2 жыл 10-11-классты аяктап, анан мен өзүм эми азыр ошол укук коргоо тармагынан отставкадамын. Ойлонсом атабыз кандай тарбия берди дегенде бир 3-4 нерсени айтып кетсек болот. Биринчиден Караколдун эң жакшы мектебин окутуптур. Каракол эмес, керек болсо Ысык-Көл областы, Кыргызстандын эң жакшы мектептен билим алганга шарт түзүп бериптир. Бала деген атасына карап өсөт экен. Ошонун баскан турганын, жүрүм турумун, сүйлөшкөн сөздөрүн, анан ошо атамды кандай деп мүнөздөйт элем, ошол ушунчалык руханий өтө бай киши деп эсептейм. Ошону менен бирге өтө өзү ишкер, мындай элпек деп койсок болот. Үйдөн аялдын жумушу, эркектин жумушу, баланын жумушу деп бөлбөгөн, өзүнүн ар бир кыймыл аракетин мындай терең ой жүгүртүү менен ошондой бир кыймыл аракеттерге келгенде сезилет да мага. Анткени бир да жагынан бир мындай катуу сүйлөп, же бир жагымсыз сөз менен сүйлөп, тилдеп, ошондой нерсе эсимде жок, чынын менен айтканда. Анткени мен эсептейм, биз өтө мындай тынч, мындай бир экстремальный, бир жагымсыз бир окуялар деле болгон жок биздин үйдө. Мындай жакшы бир атмосферада чоңойдук деп эсептейм. Тазалыкты аябай жакшы көрөт да. Анан апам да өзү аябай таза адам. Ошол үйгө келгенде баары таза болсун, тынч болсун деп баарын даярдап турчу, даамдуу тамактарын жасап, атам аябай жар көп, мындай камыры бар тамактарды жакшы көрөт. Ошону күндө иччилик папаң жакшы көрөт деп эле. Анан үйгө келгенде күндө жумушка кетчү, таң атпай. Анан келгенде биз аябай мындай праздниктей тосуп алчубуз да, кечинде папамды күтүп. Дайыма кечикпей ошол 6:30 келчү, жөө басчу аябай көп. Действительно жакшы эле ата болду. Үйгө аябай карамдуу. Эмне кылсак да жардам берип, иш кылса баарыбыз тең жакшынакай бакты. Ошо менен кошо эле өзүнүн эмгектеринде иштеп жүрдү. Иш кылса эчтекеден аябай эмгекчил да. Иш кылса күндөп түндөп эле китеп эле окуп эле, ошентип бирдеме жазып эле, анан кийин жардам бериш керек болсо ага да жардам берип эле, өзү эмгекчил да негизи. Чын айтайын, ошол маалда менден кийинки инилерим Элдар, Эрмек, Эрке, андан тышкары ошол биздин папабыздын досторунун балдары дагы биздин үйдө жатып окучу да. Анан апабыздын болгон эмгеги ошол жакта күндө кечинде бир чара ун жууруп, анан күндө нан жасаса ошол кечинде бүтүп калчу да. Ошондо баарыбыз өсүп турган маал. Ошол нерсесин баягы көп эстейм да, то что баягы күндө ысык тамак берет, ошончо балдарды багып,
түйшік көп экенинчи? Я очень люблю свою бабушку и дедушку, ведь они создали моего папу, мою маму, и из-за этого мне очень хочется у них жить, быть с ними или каждый раз быть с рядом ими, ведь это очень спокойно, хорошо, ведь мой папа рожден ими, и они меня родили будто если бы их не было, то тогда бы и меня не было. Я люблю свою бабушку и дедушку, потому что они родили моего папу. От него у меня идут все его привычки, переходят ко мне, потом я кого-нибудь рожу, и так будет бесконечное лицо. А это из-за того, что из-за чонопа и чонота. Я их очень люблю. У них дом очень классный, они так долго здесь живут, но почему-то здесь так очень хорошо и уютно, будто это целый город, в котором ты родился. Курманбек Абакиров эгемендүү өлкөбүздүн билим берүүсүн реформалоо учурунда да баалуу патриоттук педагогикалык эрдиктерди жасады. Келечекте анын ар бир эмгеги фольклористика илиминде терең жана филологиялык контекстте кеңири талдоого арзыйт.